Адамдар тез эле салып койду, мага кыйын болду дейт, жаңы туулган баладай калып кеттим дейт көчөдө. Өздөрүнүн коопсуздугу үчүн булар биринчи ушундай нерселерди жасап алып туруп, эми жасап бул жакты аткылаган, не кылган, андан кийин кирген да. Биринчи ушундай эмелерди жасап, позициялар жасап. Аны жерлерде анча-мынча тоок-боокторду алып келип башын жууп салып, ошолорду дагы тамак кылышкан окшойт. Бүт дошарактарды алып келип жешиптир. Жигули автоунаасы. Бул менин өзүмдүн жеке машинам болчу. Мына ушул дагы ошол кезде көзгө көрүнбөй калды ушул жерде, мына ушундай абалда болуп калды, өрттөнүп. Бүт баары. Бул жак болсо менин ошол 5 комната үйүм бар болчу бул жерде. Ушул жерде ата-энем менен, бала чакам менен ушул жерде турчубуз. Мына ушинтип эч нерсе калбай талкаланып калыптыр. Мен азыр бул жака кээде ошол бала чакамды көрөйүн дейт да. Бирок ушуларды көрүп, ошол баланын бир психологиясы бузулбасын деп алып келбей отурам. Баланын көңүлү назик да. Муну караңыздар, балдарым кээп жүргөн велосипедтерге чейин өртөп салышыптылар. Ошол 1-2 саатта сезгенде биз уже мен документ менен деле жумушум болуптур. Мен ушул элдерди деле алып чыксам деген бир гана ошол ой туруп алды да. Биринчи машина менен чыгарып аттык, кийин анан уже көчөлөр жабылгандан кийин анча-мынча ошол полялар менен качырып аттык да, калган катканын. Биринчи ошол жаш бала, жанагы кары-картаңдарды ошентип чыгарып аттык. Чыгаргандан кийин анан бул жака келип ошол анча-мынчалар турушту ушул жерде, ошол айылды коргоп. Андан кийин алар уже оор техникалар менен аябай көп болуп келгенден кийин ошол калган каткандар дагы чыгып кетишке аргасыз болдук. Ошентип чыгып кеттик, анан кечинде тияктан карадык, айыл бүт баары өрттөнүп атканы көрүнүп турду. Жүрөгүбүз сыздап, карап турдук, эмне кылабыз анан. Мен азыр барып көрүп келдим, эч нерсе жок. Бир эле үйдүн пайдабалы калган. 25 чакты тоогум бар эле. Ошонун тукумдарыны мемелерге сатып, мен өзүм кичине болсо да күйөөмө жардам берет элем. Жумурткасын сатып. Олордун бардыгын баштарын жулуп, бул жагында пышырып, парттап жептирлер. Кыйын болот, палаткалар тешик. Суу өтөт кеч уктаганда. Ошо кичинде эми тарактуурук болсо дагы коркуп жашайсың да, дагы башталып кеттиби деп. Мен күйөөм бардык элдер жашаса да мен лично мен барып жашаймын дейт. Өзүң элестетип көр дейт. Атаң тиги берген өрктөрдү тажик келип кагып атканын дейт. Мен бир барамын дейм, бир барбайм дейм. Если барсак балдарым окуша келип атса тииш кылабы тажиктер дагы деп. Ошо Тажикстандын жолу менен барып келет да мектепке. Ошого балдарымдын келечегин ойлоп, бир нерсе болуп калса эмне болот деп. Эртерээк чек араны чече берсе, мамлекетибиз биз да ушу тынчтык күндө жашайбыз деген үмүттө отурабыз. Атыштардын болуп турган, биз качып эле үйрөнүп калганбыз. Биз дагы ушундай болот деп эле ойлогонбуз да, таш уруш менен эле кичине ок атыш менен токтоп калат деп ойлогонбуз. Бирок мынчалыгын билген эмеспиз да. 2 жыл мурда ошол жерде уруш болгондо кайнатамды дагы урган тажик жарандары. Акыры каза болуп кетти. Кайнатамда 1 уул, 5 кызы болот.